Алла Таала тауфиқ бербесе, bir Subhanallah деп айта албайсың. Bir Alhamdulillah деп айта албайсың. Ошон үчүн айтат алымдар, bir жакшы иш кылсаң, бул мурунку bundan мурдагы жакшы иш кылгандын бу дүйнөдөгү нак акысы дейт да. Эгерде бир Кудай сактасын жаман иш кылып, артынан бир жамандык келсе, билип кой, бул жамандыктын нак жазасы дейт. Жакшылык жакшылыкты тартат, жамандык жамандыкты чакырат. Ошон үчүн иншалла жакшылыкта жарышкыла деп Алла буйрук берген. Фастабиқул хайрат, силерчи жакшылыкта жарышкыла да. Таквалыкта, Куран окуганда, зикирде, дуада, намазда, жакшы ой, жакшы пикирде жарышкыла. Күнөөдөн сактанганда жарышкыла. Бекер сөз сүйлөгөндөн, бекер иш кылгандан, ушуну таштагандан жарышкыла дейт. Үмүтсүз болбош керек. Үмүтсүз эч качан, үмүтсүз болбош керек. Жараткан Алла Субханаху ва Таала барыбызга тауфиқ берсин тугандар. Ошон үчүн иншалла келиңиздер жакшы иштерди кылайлы. Алладан деп айтайлы. Эмне дегени бул? Жакшы иш кылдыңызбы? Алла кылдык деп кой. Бунун тескерисинче кандай кылат шайтан? Жакшы иш кылдың, сен кылдың. Сен деп. Ушинтип өлтүрөт биякты. Эгерде жакшы иш кыла албаса, үмүтсүз кылып өлтүрөт да буну. Айт, Алла Таала иншалла тауфиқ ачат мага. Куран окуй албай атамбы? Алла, үмүтсүз болбоң. Куран окуй аласыз. Куран Кудай кааласа окуй аласыз сиз. Андай эмес. Бүгүн зикир кылалы, иштеке эмес мисалы, эртең зикир кыласыз. Эч кыжалат болбоң. Үмүтсүз болбоң. Шайтан сизди айтат, сага кыйын, эмне кыласың? Ушу 2 сүрөнү билесиң го, 40 сажаттаган. Болот ошол. Буну канчадан билбейт деп эле сени эме кылып өрөт да бул. Жок. Абдулла ибн Амир ибн Ас радияллаху анхума айтканда: "Алейка бил Куран." Куранды бекем карма. Алейкум бил Куран. Куранды бекем кармагыла. Ва таалламуху. Куран үйрөнгүлө. Ва аллиму ауладакум. Бала чакаңарга үйрөткүлө. Бала чакаңарга үйрөткүлө. Биринчи Куранды бекем кармагыла дейт. Өзүңөр үйрөнгүлө, бала чакаңарга үйрөткүлө. Анткени кыямат күнү ушу тууралуу суралат. Ушуга силерге сооп берилет. Ушу нерсеге карата силерге сооп берилет. Кыямат күнү да Куран боюнча сураласаңар, өзүңөр дагы балдарыңар да Куран боюнча суралат. Сооп дагы Куран боюнча гана берилет. Куранга кайсы нерсе туура келсе, туура келди, туура келбей, келбейт. Андан кийин айткан, Кур'ани Карим сооп берилип атабы? Өлүп атат. Буга көңүл бурат, акылы бар киши көңүл бурат деген. Акылы бар киши көңүл бурат. Ошон үчүн иншалла Кур'ани Карим менен достошойлу, Куранга убакыт бөлөйлү. Куранга хотя күн сайын 24 саатыңыздан жарым саатын берсеңиз, иншалла калган 23 жарым саатына береке болот. 23 саатыңыз нурланат. Иншалла бунун таасири чоң. Курандын таасири өтө чоң. Кур'ани Каримдин тамгасына Алла Таала соопторду койгон. Тамгасына. Bir сөздө канча тамга бар. Bir сүйлөмдө, bir аятта канча тамга бар, эсептеп чыгыңыз. Bir сүрөдө канча тамга бар, эсептеп чыгыңыз. Жараткан Алла Субханаху ва Таала улуу китеби ар бир тамгага Алла Субханаху ва Таала соопторду, даражаларды койгон. Ошон үчүн Куранга бөлгөн убактыңыз текке кетпейт. Ойлогоңузда бул текке кетпейт эч качан. Сиздин пайдаңызга гана. Сиздин сөзсүз өзүңүзгө, дүйнөңүзгө да ахиретиңизге пайдаңызга гана, бала чакаңызга дагы, диниңиз, дүйнөңүз экөөнө тең пайда. Өткөнкү сабакта айттык эле. Кур'ани Карим жараткан Алла Субханаху ва Тааланын китеби. Бул баасыз эң улуу неемат да. Куран.
Ең ұлы немет. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Алла Таала алдыңарды дағы, арқаңарды да білет. Ертеге эмне болот? Bir айдан кейін, bir жылдан кейін эмне болот? Өлім қандай келет? Қабырға барғаныбызда бізге эмне болот? Қабырдан тұрғандан кейін махшарда эмне болот? Қандай күн башыбызга келет? Есеп китебизки қандай болот? Кимди көрөбүз, кимди көрбөйбүз? Канча күн турабыз? Пилсиротта кандай болот? Тараза кандай болот? Бұның бардығы туған Алла Таала келечекте билет, біз билбейбиз. Артыбызды унутуп калдык, артыбызды Алла Субханаху ва Тааля билет. Бардык махлук Алла Тааланы илм ва ла юхайтуна бихи илма, илимин Алла Субханаху ва Тааля камтай албайт махлук. Өткөнкү сабакта Мирач боюнча токтодук эле. Алла Субханаху ва Тааля 5 вакыт намазды фарыз кылды. Бирок алгач 50 болчу, Муса алейхиссаламдын жолунда Муса алейхиссалам не деди? Кайтыңыз Робуңузга, сураңыз, жеңилдетсин, үммөтүңүз күчү жетпейт. Иржи иля раббик фас'алху тахфиф фа инна умматак ла тутиq залик. Пайгамбарыбыз айтат, кайттым, сурадым, оңду кемитти. Ушундай боло берип, акыры канчага чейин түштү деди? 5тен 5тен кемите берип, 5-өнө. Кийин анын акыркысын айтайын. Qad sa'altu rabbi hatta istahiyaytu walakin ardi wa usallimu. 5ке токтогондо да кайтыңыз, жеңилдеттин сураңыз үммөтүңүзгө дегенде, мен Роббумдан сурадым, бирок уялдым дейт. Эми ушуга эле ыраазы болом. Ушуну моюндайм болду. Falamma jawaztu Musa aleyhisselam nada munadin. Ушинтип келип Муса пайгамбардын ары өткөндөн кийин 6-чы асманда болчу да. Жар салды мындай деп. Амдайту фаридати ва хафафту ан ибади хунна хамсун ва хунна би хамсин ла юбаддал қаулу ладайя. Болды, мен фарызымды ушу бойдон токтоттум дейт Алла Таала. Пенделериме жеңилдеттим дейт. Ал 5 вакыт намаз фарыз, 5. Ва хунна би хамсин 50-нүн ордуна берилди. Менин алдымда сөз өзгөрүлбөйт деди. Буйрук чыккан, 50 деп чыккан, 50 боюнча жазылат, бул өзгөрүлбөйт. Силер 5 маалды намаз окуйсуңар, 50-нүн ордуна 5 берилди, бирок сооп 50 жазылат дейди. Бу чоң немеде, өтө чоң сыйынтык. Руханият кимдин мээсине, жүрөгүн Аллахым ачкан болсо, бул башка сезим. 5 окуп 50 алган дегенчи. Карабайсызбы, бул сый Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу берилди үммөтүнө. Пайгамбарыбыз айтат: "Ала ва ана хабибуллах ва ла фахра ва ана акрамул аввалин ва ла ахирин ала робби ва ла фахра." Кабардар, мен Аллахтын сүйкүмдүүсүмүн. Мен сибей, кыйынсынбай эле айтып атам. Мен алгачкылардын, кийинкилердин эң сыйлуусумун Роббума. Эч кандай менен кыйынсынбай эле айтып атам. Андан кийин асмандар дедик эле, Алла Таала 7 асман жаратты. Асмандардын тугандар эшиктери бар. О асман бизге эшиги жок эле көрүнөт го. Эшиктери бар. Ар амалдын, ар нерсенин өзүнүн тиешелүү эшиги бар. Рух чыга турган эшик өзүнчө, амал көтөрүлө турган өзүнчө, ырыскы түшө турган эшик өзүнчө, дуаларга өзүнчө, периштелер түшө турган эшик өзүнчө. Кудай кааласа ошо боюнча мына бүгүн сөз кылабыз. Кечеги сабакта айткандек, ошо эле Алла Таала 7 асманды жаратты, кабат-кабат кылып. Тибака, биринин үстүнөн бири кабат-кабат кылып. Саб'a самават тибака. Эми ошол асмандарда эшиктер бар экен, жана ошо эшиктер болгондон кийин эми карап туруңуз, сакчылар бар эшиктерде. Эшик болду, эшиктин сакчысы болот да. Караолчусу бар. Хазана деп коет. Ошол
Кимге Алла субханаху ва таала уруксат берсе, ошого гана ачат, башкага ачпайт. Куранда мындай дейт: "Инналлазина каддабу би аятина вастакбару анха ла туфаттаху лахум абвабус сама ва ла ядхулуна аль-джанна хатта ялиджал джамалу фи саммил хият ва кадалика надзил мужримин." Капырлар бар го, биздин аяттарыбызды жалганга чыгарган, аяттарга текеберленгендер, аларга асмандын эшиктери ачылбайт деди да Алла Таала. Капырларга асмандын эшиктери ачылбайт деп. Бул не дегени? Ла туфаттах лил куффар, кафырларга ачылбайт. Себеп дегенде ли адамил издин илахи, кудайлык уруксат жок аларга. Би хилафил муъминин, момундарга каршы. Момундарга фа иннаха туфтах лахум ба'да маутихим. Момундар, имандуулар өлгөндөн кийин аларга асман эшиктери ачылат экен. Ачылат экен. Анан не болот? Рухтары көтөрүлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну баяндаган. Абу Хурайрадан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-маййту тахдурухул малаика." Жан берер учурда, өлүм төшөгүндө периштелер келет деген. Кимдер келет? Периштелер келет. Бисмилlah. Пайда кана раджул салихан. Эгерде ушу жан берип аткан киши жакшы адам болсо, имандуу адам болсо, салих болсо, кала ай малакул маут, өлүм периштеси айтат экен да: "Ухруджи айятухан нафсул таййиба." Жанды чыгарганда акыры айтат экен: "Адеби менен. Таза жан" дейт экен. Пакиза жан, нурланган жан, чык дейт экен да. Чык дейт экен. Канат фил жасад таййиб, жакшы денеде турдуңуз дейт. Күнөө кылбаган денеде турдуңуз. Таза жан. Күнөө кылбаган денеде турдуңуз. Колу таза, тили таза, кулагы таза, көзү таза, путу таза, күнөөдөн таза кармап. Оңой эмес, күнөөдөн таза карманып жүрүш оңой эмес. Бирок ошо келип туруп анан айтат экен. Не дейт экен? Угуп туруңуз. Ухруджи айятухан нафсу таййиба канат фи жасади таййиб. Пакиза жан, таза жан. Таза денеде, күнөөдөн таза денеде турдуң. Чык эми ушудан дейт экен. Денеден ажырай турган учур келди. Денени таштай турган, кете турган учур келди. Дене менен коштошо турган учур келди. Чык дейт экен да. Чык бул жака. Ухруджи хамидатан ва абшир ва абшири би раух ва райхан. Хамидатан, макталган, кушкабарланган, эмне мен раух райхан. Ушундай бир Алла субханаху ва тааланын тарабынан өзгөчө райымдуулукта, бейпилдикте чыккан дейт экен. Ва раббин гайри гадбан дейт экен. Не дейт экен? Ушундай абалда сени жараткан Робуң сага ачууланбай эле турат, чыккан дейт. Ушундай абалда чыккан. Сага разы, сага наразы эмес сенин Робуң. Ушу денеден эми чыккан эми. Ушундай абалда чык, Робуң сага разы, Робуң сага наразы эмес дейт. Фала язалу юқал лаха залик хатта тантахи ила самаи саби. Бу чыккандан кийин ушун айтылына берет экен. Биринчи асман, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи асманга көтөрүлүп кетет дейт. Файзакана раджул су, эгерде жаман болсочу, өлүм периштелери айтат экен да: "Ухруджи айятухан нафсул хабиса." Ыплас жан, чык дейт экен да. Ыплас жан чык дейт экен. Канат фи жасадил хабис. Ыплас денеде элең дейт. Ошо кол эмнени гана кылган эмес, кандай кан төккөн эмес, кандай уурулук кылган эмес. Бу тил эмнени гана кандай сүйлөгөн эмес. Учуру келди, коштошо турган. Сүйлөшүнчө сүйлөп алдың. Күнөөнүн баардыгын жаздырып мойнуңа тартып алдың. Эми чык эми бул жактан. Көзүң күнөөгө баткан, арамга, кулагың арамга баткан, музыка, ушак, башка эч нерсени уккан эмессиң сен. Эми тилиң, колуң, путуң ыплас денеден чык дейт экен. Ыплас жан. Кир, хабис дейт. Палит. Ухруджи замима дейт.
макталган деди эле, бул жактан кордолгон, жамандалган абалыңда чыккын дейт экен. Ва абшири би хамимин ва гассак, буга саңа кушкабар кандай десе, бактысыздык кушкабарынын кайнаган суу, кайнаган ириң менен чыккын. Ошого чыгасың деди. Өтө айтылы берет. Барып туруп эми хатта пайгамбарыбыз айтты, ушул жан чыккандан кийин тахруджа сумма ю'рaju биha ila sama, асманга көтөрүлөт экен да. Анан кийин асман аларга ачылып айтат экен. Ман хада? Бул ким дегенде пананча деп жооп берилет экен. Ошондо айтат экен, ла мархабан би нафсил хабиса. Ыплас жанга кош келдиңиз деп айта албайбыз дейт экен. Ыплас жанга кош келдиң жок. Бул кайсы денеде эле? Ыплас денеде болчу. Кайткын бул жактан дейт экен. Fa innaha la tuftah laki abwabas sama. Мына асман эшиги сага ачылбайт дейт экен. Демек, иман болсо, таза жан болсо, асман эшиктери ачылат экен. Эгерде ушундай ыплас жан болсо, арамга малынган, арамга сиңилген, арам денедеги ыплас жанга алар ачылбайт экен да. Ва турсала тарут минас сама, асмандан кайра кайтарылат экен. Сумма тасилал кабр, кабрына кайра жатат экен. Кабрына жатат экен. Кала Хафиз фи Дурр Мансур, раваху Ахмад ва Насаи ва Ибн Маджа ва Ибн Джарир ва Ибн Хиббан ва Хаким ва саххаху ва Байхақи фил Баъс. Ушулардын бардыгына риваят кылгандар. Демек, тугандар, асмандын эшиктери бар экен. Асмандардын эшиги дагы ар кимге ачыла бербейт экен. Ошондуктан Алла Таала мына денебизге жанды салганда бул аманат экен. Арам нерселерден сактайлы, булар агартайлы. Абу Муса Аш'ари радıyallahu anh айтат: "Тахруджу нафсул муъмин ва хия атьябу рихан минал миск, фаяс'аду бихал малаика, аллазина таваффаунаха, фаталаққахум малаика дуна сама, фаякулуна ман хада ма'акум." Абу Муса Аш'ари радıyallahu anh'дан риваятында болду. Момундун жаны чыкканда, имандуу адамдын жаны чыкканда, мисктен дагы жыпар жуттуу болуп чыгат экен да. Жана буну периштелер болсо, ошол алган периштелер, жанын чыгарган периштелер алып кетет дейт, көтөрүпчү. Ясаду, асманга көтөрүп кетет. Фаталақахум малаикун дуна сама. Муна биринчи асмандан ылдырагы жакын. Жолусу мына биринчи асман дейт, дүйнөгө жакын асман. Ушул жерде периштелер буну жолугат экен. Ушулар колмо-кол алышат экен. Риваяттарда келет, руху таза, денеси күнөөдөн таза, пакиза, нурланган жан чыкканда жерге койбой, колмо-кол алып кетишет экен периштелерчи. Анын жаны дагы оңой чыгат экен. Кандай чыгат дейсиз, сизге кыйналып чыгаткандай көрүнсө дагы жок. Анын жаны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, чанаштын оозун бууп туруп, кымыз куюп жүрөсүздөр да, ачсаңыз кандай шыр агат го, ушундай чыгып кетет экен. Ушундай чыгат экен. Аллах, эч кандай кыйынчылыксыз чыгат да. Чанаштын оозунан кымыз болсун, сүт болсун, суу болсун, ачсаңыз кыйналбай чыгат. Куду ушундай чыгат дейт. Устазыбыз Имам Жамил сап рахматуллахи алейхи айтат эле, бир болот, жакшы адамдын жаны кумурска чаккандай чыгат дейт. Ушунчалык эле. Эми кафыр жана ушул күнөөкөр адар, залым адамдардын жаны чыкканды билесиз кандай дейт? Ал тирүүлөй эчкинин этин сыйрагандай чыгат, терисин сыйрагандай чыгат дейт. Тирүүлөй эчкинин терисин сыйрагандай жан чыгат дейт. Бир тирүүлөй бир сыйрып көрбөйсүзбү? Көрөсүзбү кандай экен? Кыйын нерсе го бул. Алла Таалам бул күндөр бар таксыра. Амна азыр ооруп аткан кыжалат чупуха бул. Бул эчтеке болбой калат. Ошол өлүм төшөгүндөгү чаңкаганда адам, мен сага жарымчыны суу берейин дейт, бүт мүлкүнүн байлыгын бересиз билсе берем дейт. Бул бүткүл дүйнөнүн байлыгы бар го, жарымчыны сууга жетпейт өзүчү бул. Жо болбосо карап туруп, канча ибадатың бар, ошонун бардыгын бересиз билсем берем дей бересиң да. Канчага? Жарымчыны сууга бере бересиң. Ибадатыңдын бардыгын.
Бул дегеним биздин ибадатыбыз Алла Тааланын алдындачы эч нерсе эмес. Эч нерсе эмес да. Алла товфик бергенде шүгүр деп, ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда, бирөөң дагы өзүнүн амалы менен бейишке кире албайт деген. Алланын райымы, айкөлдүүлүгү менен бейишке кирет деген. Пайгамбарыбыздан сураганда, сиз дагыбы дегенде, мен дагы деген. Бирок Алла Тааланын райымы, айкөлдүүлүгү мени жаап калган деген. Bundan амал бекер эле нерсе экен да деген түшүнүктөн узак болуш керек. Ошол Алланын райымын, айкөлдүүлүгүн тарта турган, адам баласында 100-4 турган нерсе адамдын жакшы амалы болот. Жакшы амалда бекер эмес да. Бирок ошол кезде мүмкүн сиз 500 жылдык ибадатыңызды таразага коюп, Алла Таалам бир көздү берди го, бул жака кое турган болсо 500 жылдык ибадатыңыз эчтеке эмес да. Biz bir gözgö teң болбойт. Bir gözgö teң болбойт. Эки көз эмес, bir gözgö тең болбойт. 500 жылдык ибадатыңыз. Миллион жылдык ибадатыңыз bir меге тең болбойт. Мени кое турган болсо. Алла Таала мен сага мени бердим дей турган. Биздин мына туугандар. Не деп атат мынакей? Кийин периштелер айтат экен, баягы жанды чыгарып алып баргандаргачы. Ман хада маакум, силер менен бул ким болду өзү дейт. Периштелер айтат экен. Фулан, паланча дейт экен. Ва ядкурунаху би ахсан амали. Жана анын эң жакшы чырайлуу амалы менен айтат экен. Билесиң го, баягындай курбанчылык кылат эле го. Саждадан башын көтөрбөйт эле го. Эл муктаж учурда элге суу берет эле го. Өз ачка болсо да башкасын тойгозат эле го. Күн ысыкта ороза кармап жүрөт эле го. Ана эң жакшы амалын, кайсы амалыңыз болсо, жашооңузда эң жакшы амалыңызды карап туруп, ошо менен айтат экен сизди. Мынандай амалы бар эле деп. Фаякулуна айтат экен аларчы, хайякумулла дейткен. Алла сизди жашартсын дейт экен. Сизге жашоо берсин Алла субханаху ва таала. Ва хайяман маакум. Жана сиз менен ким болсо, ошого да Алла субханаху ва таала жашоо берсин дейт экен. Фатуфтах лаху абуабус сама, баягыга келдик. Асмандын эшиктери ачылат буга дейт. Асмандар эшиктери эмне ачылат дейт. Фа юсаду бихи минал бабиллади кан ясад амалуху минху. Амалыңызчы кайсы эшиктен көтөрүлүп атса, ошол эшик менен кирет экенсиң. Бу дүйнөдө азыр алхамдулилlah амал кылып атабыз да. Барыбыз амал кылып атабыз. Ушул амал көтөрүлөт. Кайсы эшигиңизден кирип атса, ошол эшик менен кирет экенсиз да. Ошол эшик менен дейт. Фа юсаду бихи минал бабиллади кана ясад амалуху минху. Кайсы эшиктен кирет? Ошо амалы кайсы эшиктен көтөрүлүп аткан болсо, ошо эшиктен киргизилет экен да буга да. Амалу салих, жакшы амалдары. Адамдын жаман амалдары болот, жакшы амалдары болот. Жакшы амалдарыңыз көтөрүлүп, асмандан өтүп ушу кирип аткан эшиктен ошодон кирет экен. Фа юшраху ваджхуху фа я'ти Рабб субханаху ва таала. Жүзү жап-жарык болуп жараткан Алла Тааланын алдына барат дейт. Ва аммал кафир, кафирдик эмне болот эми? Анын жаны чыкканда вахия антану минал джифа, ал ушундай сасык болот руху, өлүктөн дагы сасык дейт да. Өлүктөн да сасык. Аны жанын чыгарган периштелер алып бара деген. Мына асманга жакын периштелерге жолугуп айтат, бул ким дегенде, паланча деп эң жаман амалын менен эстейт экен да. Айтат, ва ядкурунаху би асвай амали. Эң жаман амалы кайсы? Bunun uğurluğu dağı var, aldağanı dağı var, zınası dağı var, balaket dağı bardığı var. Biro en jaman amal ömründe qaysı, oşo men aytırken. Palança var ele, oşol deytkende. Fayakuluna rudduhu deytken al perişteler. Bu asmanın eşiği açılıp tiyakta dursun, qaytarıla buranlar. Bizge oşo jakındabasın dedi. Qaytarıla dedi. Fama zalamahumullah Teala şey'a, Allah Teala ağa kıpınday da zulümde kılgan жоқ deytken. Anam ne olur dese, fayuraddu ila asfalil aradin ila stura, anlı jerin tüyüne Allah qaytarады eкен. Жер бар ғой тақсырлар. Бұл да 7 қабат да. Жерде қанша екен?
О, түбі бар ғой, өте чатақ аяр. Жердің түбі өте чатақ. Оғып жүресіздер да. Су, от, лава башталады да. Тияқтаншы, ал чатақ аяғын, о жақта қайтарады. Аллахым барыбыз сақтасын туғандар. Бүгін сөйлеп атабыз. Аллахым ихлас берсін. Жаратқан Аллахым тура жолға адаштырып алсын. Біз тура сөз сөйлесек те адашып сөйлеген адамбыз. Ойыбыз, пікіріміз, ниетіміз, ишеніміз қаяққа ғана кетпейді. Аллах ұшы тура жолға адаштырып алсын да болды. Дайыма жаратқан Алла Тағаладан амандық, Алла кішіпейілдік менен сұрап, шайтанға көз ирмемчелік дағы, нәпсіге дағы, шайтанға да тапшырып депші. Пайғамбарымыздың дуасы бар туғандар. Фатима енемізге айтқан. Радиаллаху анха. Я хайю я қойюм, бирахматика астағид. Аслих ли ша'ни кулли, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. Екі дуаны тең оқыдым, бірінші жекелі, екіншісі множественное число барды өзі, жалпы түрінде. Я хайю я қойюм, ей тірі зат. Қойюм бардығын тұрғызушы да. Сізді бізді тұрғызып тұрған Алла Тағаладан. Өкімін алып қойса тұрбайсың. Асманда Алла Тағала тұрады да бұл. Алып қойса, жер іштерсен көтер албайды. Сізді мені көтеріп жүреді ғой, бірақ тияқты көтер албайды. Көтер албайды. Бұл жер бір жылдызды көк, аяқтан бір жылдызды көтереді. Бір жылдыздың ішіне миллион жерін кіріп кетеді. Бұл деген бір қыпынға бір тонна көтереді отқан сөзіміз да. Қыпын көтере бір тоннан. Тұрғандар, я хайю я қойюм деген сөз ұшындай. Алла Субхана ва Таала қайым бизатихи, анан башқасы мұқим бардығын тұрғызушы көтеруші тұрғыза. Бирахматика настағис, я Алла сен райымдылығың менен біз сенің жардам сұрайбыз. Аслих лана ша'нана кулла, біздің бардық іштерімізді оңдауын. Бардық іштерімізді не қылғын? Оңдауын. Іштерді селесі ойлап оғыз, бір машина оңдайсыз, біреу бұрачы. Іштеріміз, көзімнің іштері бар, құлақтың іштері бар, тілдің іштері бар. Алқым, қол, пұт, бардық ішті маңға тиешелі, туғандар менен башқа іштері, жұмышым, ошаның арасында бір қыпын. Ушының бардығын оңдауын. Аслих лана ша'нана кулла. Бардық іштерімізді, яғни оңынан шығарғын. Вала такилна иля анфусина тарфата а'юн. Я Алла, біздече нәпсімізге көз ирмемчеліктегі уақытқа таштап қойып оғын. Тапшырып қойып оғын бұны. Себептегінде қараңыз шу көз ирмемчелік қанша уақыт бол? Доле секунд бол. Ошончалықтағы кімге тапшырып алғанда отауыз? Нәпсіге тапшырып алғанда. Біз өте алсызбыз. Хулиқал инсану даифа. Мейлі. Демек, асмандардың ешіктері бар. Ошол ешіктерде вассамават лаха абуаб ва аля тилкал абуаб худжаб. Сақшылар бар. Періштелерде сақшылар бар. Әрбір ешікте сақшылар бар. Ла яфтахуна илля лиман адина Аллаху та'ала. Лаху кімге Алла ұрсат берсе, ошо үшін ғана ачаталар. Еми асмандардың ешіктері бір топ дейді. Момындардың рухы шыға тұрған ешіктер өзінше. Азырқы айтқандан кейін. Жана аларда періштелер тұрады. Сақшылар болып чө. Сақшы періштелер тұрады. Аллахның өкімін атқарып тұршады. Періштелер дағы түрлі-түрлі. Ибн Аббас разияллаху анху айтады. Муслим шарифтің риваяты. Байнама Джибрил алейхиссалам қаидун инда наби саллаллаху алейхиссалам. Охо. Муслим шарифтің риваяты. Ибн Аббас разияллаху анху айтады. Bir uçurda bir жолу Жабраил періште пайғамбарымыздың жанында отырған ле дейді. Саллаллаху алейхи вассалам. Иссами'ан нақидан ай саутан мин фауқихи. Пайғамбар үшін тип Жабраил періште отырса,
Üstünen bir ün uqtu da, oң жақ сол жақтан емес. Üstünen o ün çıktı böyle. Farafa rasahu ila sema. Пайғамбарымыз асмандан үн шыққаннан кейін башын көтерді асман жаққа. Көтерсе, фақала, ай Жибрил алейхиссалам. Бұл қаяқта үн деген таңғалыш. Жибрил періште айтты: "Хада бабу минас сама футиха al-yawm lam yuftah qablu illa al-yawm." Бұл ушундай асмандын ешігі деді, бүгін ғана açıldı, бүгінден башқа бұл açılған емес деді. Fanazala minhu malak. Ошол асманның ешігінен bir періште düştü. Faqala Cebrail aleyhisselam aytты: "Hada malak nazara ilal ard." Бұл періште жерге düştü. Lam yanzil qablu illa al-yawm. Murda бұл жерге düşkөн эмес эле, бүгүн гана düştü dedi. Fasallama ayl malak. Al ошо періште düştü дагы салам берди. Вaqala ay nabi sallallahu aleyhi ve sellem пайгамбарыбызга мындай деп айтты: "Abshir bi nurayn. Utituhuma lam yu'tahuma nabi qablak." Мен сізге екі нұр менен құшқабарлап келдім. Алыңыз ошо екі нұрды. Сізге берілді, сізден мұрда бір да пайғамбарға ал екі нұр берілген емес деді. Биринчisi Фатихатул Китаб, Фатиха сүрөсү. Экинчisi Хаватиму Суратул Бақара, Бақара сүрөсүнүн акыркы аяттары. Айтты: "Лам тақра би харфи минхума илля аатайтаху." Ушул Фатиха сүрөсү менен Бақара сүрөсүнүн акыркы аяттарын bir tamga оқысаңыз дағы сөз сізге сауаптар беріледі. Жоғысы кейбір алымдар мындай деп айтады: "Ушу Фатиха сүрөсүн менен Бақара сүрөнүн эки акыркы аяттарын оқысаңыз, bir тамгасын оқысаңыз дағы дуаңыз кабыл болот" деген сөз. Bir тамгага. Ушул субханалла Муслим шарифтин риваяты, мынаке Фатиха сүрөсүнүн түшүүсүндө Жабраил периште бул эки отурат буякта. Үн чыгып үйгө кырса каяктан түшөдүн? Айдадан. Бул ушу убакта гана түшкөн дейт. Башка убакта түшпөйт. Ачылган эмес дейт баягы эшикти. Мына. Табаранидин риваятына келет би иснадин Хасан ибн Аббас разияллаху анхумадан: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям зата йом ва Жибрил алейхиссалам ала Сафа." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу Жабраил периште менен Сафа менен Марва деген тоо бар. Меккеде көрүп жүрөсүздөр, угуп жүрөсүздөр. Ошо Сафада отурушкан экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Е Жабраил" деди. "Валлази баасака бил хак. Ма амса ли али Мухаммад саффатун мин дакиq вала каффун мин савиq" деди. Пайгамбар Жабраил периштеге айтты: "О Жабраил, сиздиге акыйкат берип жиберген Аллага ант ичейин. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсү бүгүн ачка өткөн экен да курсактарычы. Bir uç talqanға, bir uç nanға, buğdayға eштеке жоқ дейтін. Озға сала тұрған. Ушундай ушу түн дейді. Ушу түн ушун менен өттү дейді. Эштеке жегенге жоқ. Ушу сөзді уғар замат. فَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ بِعَسْرَ مِنْ السَّمْيَ هَدَّةَ مِنَ السَّمَاءِ أَفْزَعَتُ أَيْ صَوْتٌ بَابٌ عَظِيمٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ. Ушул укканда эле асмандан Subhanallah, en bir çoğun eşik açıldı. Ünü, sautun babın azim. Açıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "Amarallahu qiyama an taqum." Cebrail perişte düşünmeye kaldı. Katı ün açıldı emi oldu da. Asmandan ün çıktı da. Öte katı. Oşonda Peygamber çoçup etti da Cebrail perişten soradı: "Allah Teala kıyamet bolonga buyruk berdi mi?" dedi da. Ойлап та кыямат уже башталып кетти окшойт депчи. Ушундай катуу үн болгондо. Өтө тез. Фалам якун каламу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүнөн дагы ушу тез келиптир да болчу. Угар заман. Жабраил алейхиссалам айтты: "Ла, андай жөз, жок, кыяматка буйрган жок Алла Таала" деди. Валакин амаралла Исрафил. Алла Таала Исрафил периштеге буйрук берди. Фаназала илейк хина самия каламак. Сенин сөзүңдү азыр айттың го, бир уштагы талқан, ұн жоқ деп айттың ғой. Ошого Исрафил періштеге бұйрық беріп, уғар замат түшті. Үйін ошындай шығып кетті дейді. Ошындай үйін шығып кетті дейді. Фаатаху Исрафил. Исрафил келді. Фақала Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна Аллаха таала самиа ма закарт." Сіз айтқаныңыздычы Алла Таала уқты. Фабаасани илейк. Мені сізге жіберді. Бимафатихи хазаинил ард. Жерден қазыналарын
ачкычтары менен жиберди. Сиз ачка болдуңузбу? Кыжалат болбоң бул жакын. Жердин казыналарын, ачкычтарын көтөрүп алып келдим сизге дейт. Алла ушу сиздин сөзүңүздү укканда эле мени жиберди мынакей. Ва амарани, мага буйрук берди дейт. Исрафил периште айтып атат. Алла мага буйрук берди. Ан а'рида алейка ан усаййира маак жибали тихама. Мен сизге сунуштайын, сиз менен бирге Тихама деп коет, ошол Арабтын жергесиндеги тоонун бардыгынчы. Ошол Тихаманын тоонун бардыгы зумуррут, якут, дахаб ва фидда. Тоонун бардыгын изумруттан, якуттан, жакут. Бриллиантпы? Алтын, күмүш, ушу тоонун бардыгын ушундай кылып коеюн дейт да. Сиз менен чогуу жүрөт эне. Жөн эмес, коштоп жүрөт. Аны казып, аны Кытайдын немесин алып кел, анан андай жок эле. Барды мындай кылып салайын эле. Аркаңдан эрчитип салайын. Фа ин ши'та набиян малак набиян маликан ва ин ши'та набиян абдан. Эгерде кааласаңыз, сиз пайгамбарчылыкты жүргүзүңүз, бадыша болуп туруп, бадыша пайгамбар болуңуз. Кааласаңыз кул пайгамбар болуңуз деп. Фа аума илейхи Жибрил ан тавада. Мындай карап Жабраил периштени карасам, Жабраил периште мага ишарат кылды. Кичпейил, ылдый жагын ала бериң деди да. Бадыша пайгамбар болосузбу, же кул пайгамбар болосузбу деп сунуштап атпайбы? Жабраил периште эмне деди? Ылдый жагын деди, төмөн жагын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бал набиян абдан саласан, бал набиян абдан, бал набиян абдан." Жок. Мен кул пайгамбар болоюн деди буга. Кул пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн тамак жегендечи, текеберлердей, бадышалардай болуп, мынандай кылып отуруп тамак жебейт эле. Өзү айтат эле: "Мен Алла Тааланын кул пайгамбарымын. Ушундай Алла Таалага жагат кулчулдук" деп, кичпейилдик менен тамакты отуруп жейт эле. Болбосо мыналардын баарын Алла Таала жөн эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деп эле берип койгон эле нерсе бул. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Ла иляха иллаллах. Бул жерде дуанын кабыл болушлугуна асмандын дагы башка эшиктери бар, ачыла турган. Азыр сиздерге айтып атабыз, кайсы периште кайсы эшиктен түшүп атат? Мусулмандын руху кайсы эшиктен көтөрүлөт? Амалы кайсы эшиктен? Асман, кыскасы айтканда, эмне болду? Бул жөн эле мындай эле горизонт эмес эле эшиктүү экен да бул. Эшиктери бар экен да. Эшиктери бар. Эми ошолордун арасынан ижабаты дуа, дуанын кабыл болушлугунун эшиги. Тирмизиде келет, Имам Ахмад ибн Мажа бардыгы Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма кала абдун ла илаха иллаллах кат мухлисан илля футихат лаху абабус сама хатта юфдия илал арш majtunibаtil кабаир." Бенде ла илаха иллаллах деп ихлас менен айтсачы, ага асмандын эшиктери ачылат экен, ушу калима аршка жетет экен. Чоң күнөөлөрдөн сактанган эле болсо болду. Сиздин тилиңизден чыккан калима аршка жетет дейт. Бул жети асмандан үстүндө бул. Жети асманыңызды жөн эле жиреп барат экен да бул. Аслында аршка чейин жетет атпайбы? Пайгамбар хадис айтат, мынакей. Абу Хурайра риваят болот. 3 китепте айтты. Тирмизиде бар, Имам Муснад Ахмадда бар, Ибн Мажада бар. Бардыгы ушуну келтирип атат мына туугандар. Чоң күнөөдөн эле сактанган болсо, ихлас менен айтсаңыз бүттү. Сиздин сөзүңүз, калимаңыз ла илаха иллаллах деп айткан сөзүңүз болду тууган. Жети асман ачылып, аршка чейин жетет, хатта юфдия илал арш, аршка чейин жетет мынакей. Мустадрак Хакимде келет, Абу Хурайра разыйаллаху анхудан марфу риваят. Ида надал мунади, качан жар салуучу жар салганда, мындайча айтканда намазга азан айтылганда, футихат абабус сама, асмандын эшиктери ачылат экен. Вастужиба дуа, дуа кабыл болот экен. Фаман назала бихи корб ау шидда фальятахайянна хайяннал мунади. Yani فَلْيَتَرَقَّبْ وَقْتَ الْأَذَانِ وَيَدْعُ بِحَاجَتِهِ فَإِنَّهُ مُجَابٌ. Кимдин башында кайгы болсо, кимдин башында проблема болсо, ал не кылсын дейт? Азандын убактысын күтсүн дейт.
азандын убактысы күтүп ошол учурда кажеттин дуа кылсын, сөз кабыл болот дейт мынакей. Мына жердеги азыркы айтып атканы Абу Хурайра разияллаху анхудан азан айтылганда асмандан жар салуучу жар салат деп атпайбы? Мындайча айтканда бул жар салуучу жар салганда дегени убакыт азанга келип калат. Себеп деген алхамдулилля бул азан субханалла бул тугандар короздор кыйкырат го. Пайгамбарыбыз айтканда короз кыйкырганда булар периштелерди көргөндөн кыйкырат. Эшектин айкырганы, иттин уулаганы өзгөчө түндө булар шайтанды көргөндө. Ошол үчүн пана тилегиле деген. Экинчиси шайтанды сөкпөгүлө деген. Анын жамандыгынан пана тилегиле деген. Да тасуббу шайтан. Пайгамбар не дейді? Шайтанды сөкпөгүлө силер. Аны тилдеген кереги жок ал. Андан кийин дейді, анан көрөк не кылыңла? Тааваду. Андан пана тиле. Я Алла, ошо шайтандын жамандыгынан сакта деп. Силер ушуну сурагыла. Мына жердеги изанада мунади деген, демек азанчы азан айтканда деген. Асмандын эшиктери ачылат дейт, дуалар кабыл болот. Дагы айтайын. Азанчы азанды айтканда асмандын эшиктери ачылат, жана мынакей дуалар кабыл болот. Эми кимдин башында бир курп кайгы болсо, проблемалары болсо, же болбосо азыркы оор сыноолор болсо, шидда. Ал ошону азандын убактысын күтсүн, ошону карап турсун дагы, ошол убакта дуа кылса, Кудай кааласа, иншаалла дуа кайтарымсыз кабыл болот. Сахл ибн Саад радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Саатан туфтах фихима абвабус сама ва қаллама турад аля да'ин да'вата ли худурис сала ва инда худурис сала кама жаа фи ривая ва саф фи сабилилlah ай ал джихад фи сабилиллахи таала." Эки учур бар экен тугандар. Асман эшиктери ачылат. Ошол учурда дуа кылуучунун дуасы кайтарылганы өтө сейрек, өтө аз болот. Кайтарылбайт деген сөз да, сөз кабыл болот. Биринчи качан дейт? Инда худурис сала, намаз hazır болгон учурда. Демек намаз башталган учурда экен. Экинчиси Алланын жолунда жихадта сапта турганда дейт. Байхақидин риваятында келет, Абу Саид Худри радиаллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Рамазан айы келгенде биринчи түнү келет го, бизде исламда биринчи түн келет да. Ай көрүндү, Рамазандын түнү биринчиси башталды. Эртең Рамазандын биринчи күнү да. Ушу Рамазандан айы көрүнгөндө. Иза кана аввалу лейлати мин Рамазан футихат абвабус сама, асман эшиктери ачылат деген. Фала юглак минха баб, бир дагы эшиги жабылбайт. Hatta yakuna ahiru leylet min Ramazan, Ramazan ayının akırkı tününe çeyin деген да. Бұл жерде не үшін айтып атабыз тугандар? Ушул хадистер, ушул аяттар бардыгы асмандын эшиктери бар дегенге далилдер. Экинчиси, асмандын эшиктеринде кимдери дагы бар? Периштелери бар, кароолчулары бар, сакчылары бар алар. Алар ар кимге ача бербейт экен, кимге Алла уруксат берсе, ошого ачат экен. İmam Ahmad jana İmam Tirmizi rahimahumullah Abdullah ibn Saib radıyallahu anhudan rivayet keltirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli arba'an ba'dan tazula shams qabla dhuhr. Tuş oğondan keyinçe peşimden burada 4 rekat namaz okuytele Peygamberimiz. Ay qabla fardhu dhuhr. Peşinden farzından burada. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytdı: "İnneha sa'atun tuftah fiha abwabus sama fa uhibbu ay yas'ada li fiha amalun salih." Бұл ушундай учур, асмандын эшиктери ачыла турган. Мен жакшы көрөт элем, менин амалым, жакшы амалым ушул учурда көтөрүлсө экен дейт да. Демек, пешиндин фарыздын алдында 4 рекет сүннөт бар го. Ошол учурда да асман эшиги ачылат экен. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пешимдин 4 рекет сүннөтүн узун окуйт эле. Багымдаттын 2 рекет сүннөтүн кыска окуйт эле. Чүдесен? Багымдаттын 2 рекет сүннөтүн кыска окуган сүннөт, пешимдикин узунураак окуган сүннөт. Бир риваятта 4 рекет тахажжуд бар го. Ошонун соогундай берилет 4 рекет пешимдин сүннөтү.
Эмне үчүн десе, тиги түндүн ортосунда, бул күндүздүн ортосунда дейт. Окшоштукту. Мейли. Ибн Мажда риваят келет. Ибн Умар разияллаху анхумадан саллайна ма Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям магриб. Biz пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен шам намазын окудук. Фаражаа ман ражаа. Кайтып кетти намаз бүткөндөн кийинчи. Ва аккаба ман аккаба, калган намаздан кийин калды. Кийинки намазды күтүп. Шамдан кийинчи. Фажаа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз келди дагы факал айтты. Абширу хада раббукум قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. Пайгамбарыбыз келип ошо мечитте отургандарга айтып атат. Кийинки намазды күтүп отургандарга, куптанды күтүп отургандарга. Эй, куш кабарлуу болгула дейт мынакей. Силердин Робуңар, жаратуучуңар асмандын эшиктеринен бир эшикти ачты. Силер менен периштелерге сыймыктанып, мындай деп айтып атат. Якул ундуру иля ибади кад кадау фаридатан. Менин бенделериме карагыла, эй периштелерим. Булар бир парыздын мойнундагы парыздын аткарышты. Вахум янтазируна ухра, жана экинчи парызды аткарайын деп күтүп отурушат дейт экен да. Аллах субханаху ва таала мына ошолордун катарына бизге товфик бергенине шүгүр да. Бүгүнкү күн, эртең бирси күн көрөбүз, кимге товфик кандай иншалла тааладан. Бирок алхамдулилlah мына Шамга Умар разияллаху анху именно Шамга. Шам намаз окугандан кийин мынакей күтүп отур, кетти дейт, калган калды дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйү, то есть мечит, үйү мечиттин эшиги менен эле да. Чыкса эле үй эле, кирсе эле мечит эле. Кирип келип мындай деп айтып атат. Мынакей. Алла Таала асмандын эшигин ачты дейт биринчиси. Экинчиси силер менен периштелерге сыймыктанып атат. Эй периштелерим дейт. Мына карагылачы, мен пенделеримди. Мойнунда бир фарызды аткарып, Шамдыкын. Эми экинчи фарыз куптанды окуйын деп күтүп отурушат дейт. Дагы асмандын да бир эшиктери бар тугандар. Жакшы сөз, жакшы амал көтөрүлө турганда. Бул өзүнчө эшик. Куранда айтат: "Илейхи ясадул калимут таййиб вал амалу салих ярфа'у." Анаке, жакшы сөз көтөрүлө чыгат экен. Жакшы амал көтөрүлөт. Термизиде риваят бар Анас разияллаху анхудан. Пайгамбарыбыз айтат: "Ма мин муъмин илля ва лаху фис сама кама жаа фи риваяти гайр Термизи бабан. Бабу ясаду минху амалу ва бабун янзул минху ризқу." Ар бир момун адам, угуңуз, асманда анын эки эшиги бар экен. Бир эшигинен амалы көтөрүлөт, экинчи эшигинен ырыскысы түшөт дейт. Эки эшик. Бабун ясаду минху амалу, амалы көтөрүлө турган бир эшик бар. Кылган амалыңыз постоянно, жакшы амалыңыз ошол жерден көтөрүлө берет. Так, ва бабун экинчи эшик. Ал кайсы? Янзул минху ризқу, ырыскысы түшүп турат жерден. Файда мата, эгер ошо киши өлгөндө, бакая алейх, ошо эки эшик ыйлайт экен. Эки эшик ыйлайт экен. Фадалика каулуху таала. Бул Алла Тааланын Кур'ан-ы Каримдеги сөзү бар, мындай деген. Фама бакат алейхимус самау вал ард. Аларга асман менен жер ыйлаган жок дейт. Асман менен жер ыйлаган жок. Хазрет Катада рахматуллахи алейхи айтат, Алла Тааланын бул сөзү: "Фама бакат алейхимус самау вал ард." Аларга асман менен жер ыйлаган жок. Эй тугандар, асман ыйлайт экен. Жер ыйлайт экен. Алла Таала айтып атат: "Кимдерге асман ыйлаган жок өлгөндө? Кимдерге жер ыйлаган жок өлгөндө? Кауму Фир'аун, Фир'аунун коуму өлгөндө." Ошондой айтылган. Фир'аун өлгөндө асман ыйлаган эмес. Жер ыйлаган эмес. Кану ахвана алаллахи мин залик. Эми карап туруңуз. Биз айтабыз, момун өлгөндө кайсы жерде намаз окуп атса, ошол жер ыйлайт экен. Жер. Жана кайсы ошо асмандан амал көтөрүлүп атса, ошол жер ыйлайт экен. Ошол асман ыйлайт экен, то есть. Биздин устазыбыз 98 жылы окуп атсак, Маулана Жамшид рахматуллахи алейх бизге кабар келип калды. Мадина-й Мунавварада, пайгамбарыбыздын шаарында жума күнү жума намазда улуу зат
машалла, монон Сайд Ахмадхан сап рахматулла алей араб жергесінде мынау доордо дават мээнетин баштаган чоң алым көз жумду деген кабар келди. Анан биз баарыбыз Куран окуп турдук, зикир кылып турдук. Монон Жамшид рахматулла алей шейхул хадис келип анан дуа кылып, дуа кылардан мурда окуучуларга бизге бир насаат сөзүн айткан эле. Ошондо ушу сөздү айтты эле. Жакшы адам өлгөндө асман ыйлайт деп. Жакшы адам өлгөндө жер ыйлайт экен. Жер эмне үчүн ыйлайт десеңиз, кайсыл жерде сажда кылып атса, кайсыл жерде ибадат кылып, Куран окуп атса, дуа кылып атса, садака бер, ошол жерге Алла Тааланын өзгөчө райымы түшүп турчу эле да. Эми түшпөй калды да. Ошо Алла Тааланын райымы түшпөй калгандын себебинен кургалып калды. Ошон үчүн ыйлап атат дейт. Эми асмандан амалы, жакшы амалдар көтөрүлүп турат эле. Асман ыйлайт эмне үчүн? Ошо жакшы амалды көтөрүлбөй калды. Жакшы амал токтоду уже. Ошон үчүн ыйлайт деп айткан да. Ошон үчүн мына жерде мынакей Куранда бул аят фама бакат алейхимус самау вал ард. Фираундун коому өлгөндө асман менен жер ыйлаган жок деди да. Асман менен жер ыйлаган жок деди. Мындайча айтканда бунун мааниси мындай. Алла Таала буларды талкалаганда Фираундун коомун асман ыйлаган жок. Себептен аларда жакшы амалы жок эле. Жакшы сөзү жок эле асманга көтөрүлө турган. Жерде ыйлаган жок. Алар жерде Алла Таалага намаз окуп, сажда кылып, ибадат кылып айт эле. Аларда ибадат жок эле ошон үчүн. Ал эми момун адам качан өлгөндө асман ыйлайт. Амалы, жакшы амалдар токтоп калган үчүн, жакшы сөзү токтоп калган үчүн. Ошо асманга түнү күнү чыгып турат эле бунун жакшы сөзү, жакшы амалы көтөрүлүп турат эле. Тилават окугандан, намаз окугандан, тасбих кылган, зикр, тахмид, такбир, Аллаху акбар, субханаллах, ла илаха иллаллах, пайгамбарга салават айткандары, ушу жакшы амалдардын баардыгы, жакшы сөздөрдүн баары токтоп калгандан ыйлайт. Жер ыйлаганы момундарга качан өлгөндө, ошо намаздар, саждалар, ибадаттар, жакшы сөздөр, жакшы амалдар, кайрымдуулуктар баардыгы жердин үстүндө кылынат эле, ошо токтоп калган себебинен. Аллах. Вакыт барбы? Суроо көтөрөлө. Ырыскы түшө тургандагы асмандын эшиги бар экен. Кийинкисинде Кудай кааласа, момундун руху чыга турган өзүнчө, ырыскысы түшө турган өзүнчө, амалдары өзүнчө. Аллахым баарыбызга тугандар жүрөгүбүзгө бекем иман, денебизге жакшы амал берсин. Ихластуулук берсин. Бирибизге жардам берейли. Бирибизге эскертип, эстетип, ой туган, ахиретке даярдык болуп атабы? Алхамдулилlah, алхамдулилlah. Арам нерсени таштаңыз, ой туган, бул жакшылыкка алып барбайт. Жалган сүйлөгөн жакшылыкка алып барбайт. Зына акыбети, өкүнүч, бактысыздык кордук менен бүтөт. Сүткорлук барго, жалгамы, уурулук барго, бардыгынын жүрөгүндө тынчтык алынат. Кумар ойнойбу, эмне гана Алла Таалам арам кылган болсо, жүрөк караят. Жүрөк караят, руханият капкара болот. Бул дүйнөдө деле канча өмүрү калган болсо, ошо деле тынчтай өтпөйт. Жаны чыкканда страшный жаны чыгат. Кабырга барганда бул жөнөкөй нерсе болбойт. Ошон үчүн Кудайдан коркойлу дагы өзүбүздү ойлойлу. Биринчи өзүбүздү ойлойлу. Кабыр амалдын сандыгы. Кабыр амалдын эмнеси экен? Сандыгы. Сиздин амалыңыздын сандыгы кабыр. Эми сизге ыктыяр. Сандыгыңызды эмне менен толтурсаңыз толтура бериңиз. Ал ыктыяр сизде. Эч ким талашмай жок. Ал сиздики. Аллахым баарыбызга тоофик берсин. Бирибизге жардам берели. Бирибизге эстетип турайлы. Бирибизге күйүмдүү болойлу. Жакшылыкка чакырганда, жамандыктан кайтарганда туура түшүнөйлү.